Урматтуу кыргыз эли, урматтуу президент Садыр Нуркожоевич, ушу силерге бир кайрылып жакшы сөздөрдү айткым келет. Одан бери 10-15 жыл мурун ушу биринчи мугалим Дүйшөн агайдын эстелигин орнотобуз деп илим жана билим министри жакшы демилге көтөрдү эле. Ошол иш жүзүнө ашпай атат. Депутаттарга да кирдим, көп кишилерге кирдим. Өзүңүздүн иштеп аткан Сүйүнбек Касмамбетовго да кирдим. Алардан эч бир жакшы сөз чечилбеди. Анан ушул илгертен жакшы ушул заманга келген мугалимдерге, жакшынакай ушундай белгилүү адамдарга ушундай жакшы бир эстелик тургузуп калса абдан жакшы болот эле. Мээрден жер берилген илим жана билим министринин алдына баары чечилип калган, баары ушул каражат жагы гана чечилбей атат да. Ушуну мүмкүнчүлүк болсо, мугалим деген бул ыйык экен. Мугалимсиз эч биздин жашоодо көзүбүз ачылбайт экен. Дүйшөн агайдын эмгети жөнүндө ай киши жөнүндө сурасаң, мындан төө көтөргүс жумуш кылган экен да убагындачы. Азыркы эме жаштарды убагында ушул Чыңгыз Айтматовду да окутуп калган экен какой-то. Чыңгыз Айтматов менен да чогуу иштешип калыптыр. Көп ушундай атактуу кишилерди окуткан экен Дүйшөн агай. Роза Отунбаевдин атасы Ысак Отунбаевди, Руслан Казакбаевдин чоң атасы Тургунбай Казакбаевди жана башка жакшы кишилерди окуткан экен. Ушуларды эстеп бир ойлоп, бир жакшы. Муну мен көтөргөн жокмун, өздөрү илим жана билим министри көтөргөн. Ошо менен алар тыштап калды. Мен 15 жылдан бери чапкылап жүрөм. Талас облусунун бардык губернаторуна кирдим, бирок ал жактан чечилбей койду. Ал мугалимдер бул кыргыз элинде иштеп аткан мугалимдер гана үчүн да мугалимдин бир даражасы бир жогору көтөрүлүп калат эле. Мугалимсиз, билимсиз бул эч бир адам өйдө көтөрүлбөйт экен да. Ушул жагын бир жакшы сиздерден бир өтүнүч, сураныч, кыргыз элинин мугалимдерден, кыргыз элинин элинен ушуну бир жакшы жакка бир чечип берип койсоңуз. Мен өзүм Абдуллаев Сүйүнбек, Талас облусу Манас району кеңеш айылынан болом. Азыр пенсиядамын, 76 жаштамын. Маалымат үчүн кыргыз педагогикасынын башаты Дүйшөн агай. Дүйшөн агай же Дүйшөн Качканаков 1911-жылы Талас облусунун азыркы Айтматов районуна караштуу Арчагул айылында жарык дүнөгө келген. Ал алгач 7 жылдык билимге ээ болгондон кийин мектепте мугалимдик кесипти аркалайт. Тактап айтканда 1927-жылы 16 жашында эле мугалим болуп иш алып барса, кийин гана жогорку билимге ээ болуп, согуштан кийинки жылдары дагы билим берүү тармагында кызмат кылып, 1971-жылы илдетке кабылып, 60 жаш корагында дүйнөдөн өткөн. Дүйшөн агай ким? Айрымдар ашынган мамлекетчил дешсе, айрымдар коммунисттик идеологиянын курмандыгы, кай бирлери жаңычыл жаратман дешет. Чындыгында чыгармага карап ушундай сындар айтылса керек. Дегеним, Дүйшөн агай коммунист же идеологиялык курмандыкка айланган катардагы кызматкер эмес, агартуучу болгон. Советтик армиянын катарын толуктаган жоокер согуштан алган жаратынан улам мекенине кайтууга аргасыз болот. Бул да болсо тагдыр. Тагдыр дегенин кимдин баатыр, кимдин алсыз, кимдин арсыз экенин көрсөтөт. Дал ушул тагдыр кыргыз агартуу тармагында нар көтөргүс эмгек жасаган жаңычыл көз караштагы улуттук идеологиянын негизин түзүүчү Дүйшөн агайды жаратты. Дүйшөн агай согуштан келген соң улуу кичүү, аял эркек дебестен билим алуусу керек. Түркөй болбойлу, жаңы заман келди. Калктын сабатсыздыгын жоюу керек деген урандын алдында жалаң төш чыккан. Ошол эле учурда өз идеясынын аягына чыгууга ишенип, качандыр бир күнү бүгүнкү ур токмокко алган аталарынын катачылыгы үчүн урпактары кечирим сурап, ал тургай тарых алдында даңктарын түшүнгөн. Көрсө алдыны көрө билген көсөм, айтканын бербеген өчөр адамга айла жоктура. Бүгүн ал кыргыз илим билиминин карманар туткасы, сыймыгы жана өзөгү. Айтматовго атактан калып келген чыгармаларынын башатында биринчи мугалим чыгармасы турат. Мунун негизги себеби адамзат коому башталгандан ошол күндөн ушул күнгө дейре илим билимге умтулуп, илим менен гана биринен бири озуп келе жатканы. Дал ушул нерселерди эске алуу менен жазуучу илим билим темасын ой жүгүртүп, ушул чыгармасын жазган чыгар. Деген менен Дүйшөн агай чыгармадагы эле ойлонуп табылган каарманбы же жашоодо болгонбу деген ой көпчүлүктү кызыктырбай койбосо керек. Бирок Дүйшөн агай чындыгында эле болгон.
болгондо дагы чыгарманын автору Айтматовдун жердеши болгон. Балким Айтматовдун кат-сабатынын жоюлушуна, анын жазуучу болуп калыптанышына, дүйнөгө таанылышына анын жашоо образы гана эмес, берген билими дагы толук негиз болушу мүмкүн.